Biroq men suymagan adam dardi, ayjil dardi aralab özün bize жүрөм жалган дүйнөдө. Бирок билбейм ысымың ким кандайсың. Балким ачуу, балким шекер балдайсың. Байкашымча бакытка окшош Görsüm jakşı bir ölüm emnegedir sağ okşotum suyuna. Biroq bilbeyim ısımın kim kandaysın. Balkim açuu, balkim şeker baldaysın. Bayqashimcha baqitga o'xshash qandaydir. Boshqalardan boshqa chora, boshqa chora jandaysiz. Assalamu алейкум, биздин YouTube каналыбыздагы катталуучулар, мекендештер, баарыңыздарга Филадельфия шаары, бул деген Пенсильвания штатынын жүрөгү Накта центринен сиздерге жалындуу салам айтам. Бүгүн Америка Кошмо Штатында 15 июль. Биз бул жакка Нью-Йорк жакка келип, атайын Филадельфия шаарына тийбей кетсек болбойт деп, атайын келип ичине кыдырып коюп атабыз. Менин эки планым ишке ашпай калды. Анткени ушул Филадельфия шаарына келгенде мен Акын деген дос балам бар. Бая трака иштей баштаганда экөөбүз чогуу баштаганбыз жумушту. Иним бул жактан абдан сонун халал кафе ачкан. Ошол кафени чагылдырып, көрсөтүп, Акын менен баягы чакан интервью алайын десем, Кыргызстанга кетип калыптыр. Бири 2-3 күндөн кийин келет дейт. Андан кийин дагы бир иним айткан, бир мияктан бир чакан бизнес ачтым. Анан Алмаз байке Филадельфияга келгенде байланышалы видео тарталы деген, ал иниме чалсам дагы жумуш абдан көп болуп аткан окшойт. Ошо бошобой калган окшойт. Достор, көп мекендештер суроо берип калат. Ошо Америкага келгенде кайсыл жерге барышыбыз керек деп. Мен ар дайым айтам, сиздер деген мекендештер көп жерге келишиңер керек. Анткени бул жакка келгенде дагы көптөгөн кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүн. Грин карта утуп келген абдан сонун нерсе да. Анткени Америка Кошмо Штатына келгенде эч кандай кыйынчылык көрбөйсүңөр, эч кандай расход болбойсуңар. Бул жакка көп мекендештер түшүнүгү мындай да, биз грин карта утуп келсек, мияктан квартира берет, үй берет деп, андай нерсе жок. Бирок ошол бул жакта жашаган американецтерден айырмасы жок, жашайсыңар да. Жанагы ар кандай башка жолдор менен келип аткан адамдар бул жактан адвокат нанимать этип атпайбы? Адвокат нанимать эткенде алардагы адвокаттардын да ставкалары ар кандай да. Кээ бирөө арзан алат, кээ бирөө 8 000 алат, кээ бирөөсү $10,000 алат услугасына, кээ бирөө $15,000 алат. Аякка каражатыңар кетет, убактыңар кетет, отпечаток таптырыш керек, ар кандай процесстер болот, интервьюга чакырат, кийин сотко чакырат. Ошентип анан баягы бул узакка созулуучу процесс болот дагы. Кээ бир мекендештердин процесси 10 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн да. Анан кээ бирөөлөр 10 жылдан кийин грин картасын алып атат, кээ бирөөлөр 8 жылдан кийин,
Кээ бир мекендештер бар, 15 жылдан кийин грин карт алган мекендештер бар да. Мен дагы ошол Нью-Йорктон 2-3 мекендешиме кезиктим. Как раз ошол процессте жүрүптүр. Аттарын айтпай эле коеюн. Ошол мекендештер менен сүйлөшүп калганда айтышты, Алмаз байке бизди эмеге тартпай эле койгула. Видеого тартпай эле койгула, бирок мындай айтып берели деп. Алардын как раз алар турист болуп келиптир бул жаккачы. Турист болуп келип, мияктан адвокат нанимать этип, аларга определенный акчасын берип, аларга история жазылып, кейсин толуктап, документтерин топтоп, башка өлкөдөн алып келе турган справкаларын алгандан кийин иммигрейшнге жиберип, иммигрейшнден эми азыркы учурда 150 күндөн кийин разрешение на работу, social security'син алса болот. Анан ошентип анан процесстерди күтүп жүрүп, анан кийин интервью болду дейт. Ошол көбүнчө адамдар интервьюдон өтпөй калат. Өтпөй калып анан кийин сотко жиберилет. Ошол сот процесси бүткөндөн кийин, жакшы решение чыккандан кийин 1 жыл күтүш керек дагы. Ошол 1 жылдан кийин анан жана грин картага документ даярдалынат да, как раз ошондой процессте жүрүшүптүр. Бул кандай болот? Ошол соттон решениясы чыккандан кийин ровно 1 жыл күтүш керек экен. 1 жыл болгондон кийин анан иммигрейшнге атайын документ даярдалынат. Ошондо 485 болуш керек. Ошондой форма толтурулуп, силердин документтер топтолуп, например, загранпаспортто англисче жазылган данныйлар бар да. Ал эми баягы туулган күн боюнча свидетельство, ошол баягы англисчеси жок документтердин баарын котортуш керек. Миякта көпкө жашап калган адамдар эме кылат да. Документтерди өзлөрү эле котортуп алса болот да. Бирок мындай условия бар экен, өзүңөр котортконго болбойт. Атайын ушундай конторалар бар да мияктачы. Орустар эле иштеген, документтерди определенный суммага которуп берген. Кээ бир документтерди $30, кээ бир документтерди $40 которуп беришет. Ошолорго баргандан кийин алар документтерди которгондон кийин ылдый жагына өзүнүн печатин басып, анан ким которду? Бул контора кайсыл адресте турат? Аты кандай? Ошонун бүт баарын жазып бергенде, анан бул деген закондуу болот экен. Анан медкомиссия өтүш керек да. Бул медкомиссия дагы бекер окат эмес да. Медкомиссияны өтүш кээ бир жерлерде жана Бруклинден өтүп атабыз дейт. $450 төлөп атышат. $450 төлөгөндөн кийин медкомиссияны өтүп, анан ал деген результатты сразу бербейт. Алар деген чалышат. 1 жума, 2 жумадан кийин чалгандан кийин ошол бир сары пакет берет, аны ачпаш керек. Ошол сары пакетти алып, анан адвокатка колуна бергенден кийин документтердин бүт баары толук болот. Ошону кайра иммигрейшнге жибериш керек, бирок ошол учурда дагы акча төлөнөт. Мен эмне акчага көп көңүл буруп атам, бул деген көбүнчөсү лишний расходдор болот атпайбы, достор? Лишний расходдор болуп калып атат. Ошол грин картага документ жиберип атканда $1225 төлөш керек. Бирок аны деген силер конвертке салып туруп, иммигрейшнге жибере албайсыңар. Бул өзүңөр колдонуп аткан банкка барып, $1225 төлөп, анан ошого money order алыш керек. Money order дагы бул максимум $1000 берилет экен. 2 money order алып каласыңар, бирөөнү $1000 төлөп, бирөөсүн $225 төлөп, 2 money orderди алып туруп, иммигрейшнге жиберип аткан документтин ичине салып коюш керек. Анан ошол документтердин баардыгы толук баргандан кийин, анан официалдуу түрдө 1 айдын ичинде иммигрейшнден силерге кат келет. Кат келип туруп айтат, силердин грин карта процессиңер башталды. Эми жарым жылдан кийин 1 жылга чейин күткүлө, почта аркылуу силерге грин картаңарды салып ийебиз деп. Как раз ошол процессте жүргөн мекендештер менен кезиктик. Алар айтат, Америкада баардык жумуштар бүтөт экен дейт. Каалаган жумушуң бүтөт, бирок ушундай процесстер узакка созулуп кетиши мүмкүн экен дейт да. Ошо достор, могул жерде карасаңыздар, лав деп жазып коюптур. Каалаган кишилер бул жакка сүрөткө түшсө болот экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй азыр бир кыз лав деген жазуунун жанына барып сүрөткө түшүп атат. Туристтерге лайык нерсе экен. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта Филадельфиянын кооздуктары, асман тиреген бийик имараттары. Бул жагы. Ана могул жерде абдан кооз имарат бар. Келсеңиздер сиздерге көрсөтөйүн.
Могул жерде дагы ажайып кооздук бар. Өткөндө дагы бир Филадельфияга келгенде көрсөткөнбүз. Могул деген абдан бир исторический имарат экен. Абдан кооз салыныптыр. Астында фонтандын түрлөрү бар. Анан элдер келип дагы кечкурун ушул жерге эс алышат экен. Тегеректин бүт баары эле асман тиреген жанагы айнектен салынган имараттар абдан көп экен. Бул жерде болсо Филадельфияда адамдардын коопсуздугун сактаган эме турат, полицейский машина турат. Капталында 911 деп жазылып турат. Бул жакта бир ушундай адамдын өмүрүнө кокустук баягы коркунуч келгенде 911 деген телефонго чалышат. Могул жерде карасак, көчөнүн жээгинин баары эме экен, парковка экен. Биз дагы машинаны могул жерге токтоттук. Жанында метр бар экен, ошол жака акчаны төлөгөндө 2 саатка $9 төлөдүк. Бул Филадельфияда эле парковкасы эме эмес экен да, арзан эмес экен. Достор, эми негизинен алганда видео тартпай кетип калсам, мекендештер таарынып калмак. Алмаз байке атайын айтты эле, ошо Нью-Йоркко, Филадельфияга барганда жакшы видеолорду көрсөтүп, маалымат берем деди эле. Анан унчукпай кетип калсам туура эмес болуп калат го деп, атайын ушу чакан чыгарылышты чыгарып койдум. Азыркы учурда агым күчтүү болуп атат Америка Кошмо Штатына, көптөгөн өлкөлөрдөн келип атат, башында кыйынчылык болот. Мен дагы ошо Нью-Йорктон бир 2-3 мекендешим менен сүйлөшпөдүмбү, жанагы Инстаграмга чаккан видео койдук. Алардын баары айтып атат, башында келгенде абдан кыйын болот экен дейт. Жумуштары да оор болот экен дейт. Кыргызстанда мындай жумуш жасап көргөн эмеспиз дейт. 12 саат, 15 саатка чейин иштеп атабыз дейт. Бирок жакшынакай маяны алып атабыз, өзүбүзгө да жетип атат, Кыргызстанга да салып атат дейт. Ошон үчүн Америка Кошмо Штатына келем деген көптөгөн биздин мекендештер бар, ар кайсы өлкөдөн бар. Россиядагы мекендештерге чоң салам. Казакстандан, Өзбекстандагы, Кыргызстандагы, Германиядагы, Европадагы мекендештердин бардыгына жалындуу салам. Анан Америкага келем деген мекендештер көп. Бардыгыңыздарга ак жол, батабызды берип коелу. Мен Алмаз байке бата берип коюңузчу деп айтып калышат. Барыңыздардын жолуңуздары ачык болуп, Америкага келүү насип болсун, достор. Gözlerime tik bağalbay sürdüğün beni süygün abiroq men süybөгün adam derdi ayjıl derdi aralap özün bize жүрөм жалган дүйнөдө Balkim şeker baldasın Bayqashimcha baqit qo'xshosh qandaydir Boshqalardan boshqa jaraq boshqa jaraq jandasın Жылуу сулуу каректерге үңүлөм Кудайым ошого дейм түңүлөм Жакшы рухсам көрсөм жакшы бирөөнү Эмнегедир сага окшотуп сүйүнөм
başka çare candasın. Biroq bilmeyim ısımın kim kandasın. Balkim açık, balkim şey.